Үгіт іштері соңына шығып, бүгін жымжырттық күні өкім сүрөдө. Расмий телеканалдардан партиялар жана талапкерлер тууралуу жаманда, жакшыда сөз айтылбоого тийиш. Бирок социалдык тармактын колдонуучулары бул эрежени сактаарына кепилдик жок. Эми жарандар добушун сатпай, эл үчүн иштеп бере турган чыныгы татыктууну тандап алуусу керек. Бул үчүн бийлик тарабынан бардык шарттар түзүлдү. Бир да партияга артыкчылык берилбей, баарына калыс мамиле жасалды. Атүгүл оппозиция катары эсептелген партиялардын бири жарыштан четтеп кала жаздап соттон утуп алды. Мында да бөйрөктөн шыйрак чыгарууну көздөгөндөр бийликти каралоого ашыкты эле, анысынан майнап чыккан жок. Президент Сооронбай Жээнбеков бул ирет шайлоодо эч кимге жан тартпай турганын бир нече ирет айтып келген. Кечээ да шайлоо алдында элге кайрылуу жасады. Анда элди өз укугун туура пайдаланып, татыктууну тандап алууга чакырды. Буга тоскоол болгон эч нерсе жок. Добуш берүүнүн купуялуулугу толук сакталат. Партия лидерлери жана талапкерлер да өз көмөчүнө гүл тартпай, элдин эртеңин ойлой турган мезгил келди. Коомчулуктун башын айлантпай, ачык атаандаштык кылууга бардык шарттар түзүлгөн. Айрымдар аны ашыкча пайдаланып жатышат. Sizlerden soralım. Biz özümüzün gelişini doyuluyorsunuz bizdekin öyle koyulacak. Okulu desek kitap yok, telefon yok. Kırgızstan'ı satmağı, cama satılmağı. Окуучу кыздын ыйлап шайлоочуларга кайрылганы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Кичинекей кыздын добушуңду сатпа деген чакырыгы учурда эң актуалдуу болуп турат. Добуш берүү убактысы жакындаган сайын жарышка аттанган партиялар арасында компроматтар согушу күч алып, бирин-бири армансыз каралап келишти. 16 партиянын ар бири өздөрүн сүттөн ак периштедей таптаза сыпаттап, башкалардын баарын калпычы, элдин ырыскысына кол салган жемкор катары көрсөтүүгө далалат жасап келишти. Элдин добушун сатып алууга жасаган тымызын аракеттери билинип калса, өздөрүнүн айыбын бийликке оодарууга да аракеттер болду. Жымжырттык күнү гана эл баш айланткан убадалар менен көчө бетин бербеген жарнамадан арылып, эс алып калгандай. Үгүт иштери аяктап, эл кимиси жарыштан озуп чыгаар экен деп дымып турган кез. Кечке жуук Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова брифинг өткөрүп, форма 2 менен катталгандардын саны 519 миңден ашканын жар салды. Бирок алардын 62 миңге чукулу кайрадан мурдагы аймактык шайлоо комиссияларына арыздарын кайтарып берген. 32,5 миң шайлоочу 2 ирет форма 2 менен дарек алмаштырган. Айрымдар даректерин 22 жолу өзгөртүүгө жетишиптир. 42.386 жаран форма 2 боюнча 2 же андан көп жолу арыз берген. Бул парламенттик шайлоонун жүрүшүндө 32.504 жаран 2 ирет арыз берген. 5.810 жаран 3 ирет арыз тапшырган. 872 жаран 5 ирет, ал эми 3 жаран 22 ирет арыз тапшырган. Минтип 1,5 миллионго чукул жарандын дарегин алмаштырууга болгон аракеттин айрымдар добуш сатуу катары жоруп, шайлоонун таза өтөөрүнөн күмөн санап турат. Муну да керектүү партияларга жеңиш алып берүү үчүн уюштурулган бийликтин аракети катары сыпаттап жатышат. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жасап, бул өнөктүк элдин эркин тандоосун чагылдырган адилеттүү шайлоо болуусу керектигин эскертти. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн жакынкы 5 жылда өнүгүүсүнө парламенттин сапаттык курамы түздөн түз таасир этет. Ошондуктан ар бирибиз тандоо укугубузду сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Бул шайлоо элдин эркин тандоосун акыйкат чагылдырган адилет шайлоо болушу зарыл. Ушул максатка жетүү үчүн бардык шарттар түзүлдү. Мыйзам базасы 1 жыл мурда аныкталды. Шайлоо эрежелери саясий партияларга, шайлоочуларга алдын ала белгилүү болду. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана жыйынтыгын чыгаруу учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыз кылууга умтулдук. Ошондой эле мамлекет башчы партия лидерлерине жана талапкерлерге кайрылып, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн бардык партияларга бирдей шарт түзүлгөнүн белгиледи. Андыктан шайлоо мыйзамдарынын чегинен чыкпоого чакырды. Саясий позицияларды, көз карашыңарды жарыялоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаланарын эсиңерден чыгарбагыла. Кандай гана күрөш болсун, жеңген тарап менен бирге жеңилген тарап да болот. Жыгылган күрөшкө төйбөйт дегендей, жеке амбициясын алдырып, жеңилгендер элди бөлүп жарууга, коомдун тынчтыгына доо кетирүүгө барбайт деп ишенебиз. Элибиздин биримдигине, улуттаралык ынтымакка, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө жана мыйзам үстөмдүгүнө шек келтиргендерге
мыйзам алкагында чечкиндүү чаралар көрүлөрүн унутпайлы. Президент Сооронбай Жээнбековдун мындай бейтарап кайрылуусу калыс пикирди карманган аттуу баштуулардын көңүлүн бурдурган. Кайсы президенттин тушунда болбосун шайлоо өгүтү күчөгөн маалда Акаев да, Бакиев да, Атамбаев да бийликчил партияларды ачыктан ачык эле үгүт кылууга шымаланар эле. Бул саам Сооронбай Шарипович антип ачык жан тарткан жок. Албетте президенттин курчоосунда да аркыл топтор бар. Алар бийликчил партиялар үчүн буттары үзүлгөнчө үгүткө катышып, тилдери сайрап аткандыр. Бирок бул жолкуда мамлекеттик телеканалдар бардык партияларга бирдей шарт түзүп берди окшойт. Бирок ошентсе да, мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан сыяктуу бийлик колтугундагы партиялар президентке жакшы эле көлөкө түшүрдү. Кеп эми 4 октябрда. Эгер президенттик аппарат бул жолку шайлоо жыйынтыгында бийликчил партияларга жан тартпай, көз боемочулукка жол бербесе, анда президенттин кадыры гана артат. Өлкөдө боло турган ири саясий өнөктүккө дүйнө эли көз салып турат. Чет жерде жашап, иштеп жаткан мекендештерибиз да өлкө жарандарын бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, атуулдук парзды так аткарууга чакырууда. Эгер элибиз бул ирет жаңылып, болор болбос акчага алданса, бул жаңылыштыктын кесепети оор болот дешет алар. Эртеңки алдыдагы шайлооду таза өтсүн, адилет өтсүн деп чогулуп атабыз. Добушуңарды сатпагыла кыргыз элин. Ар нерсенин чеги болот. Мына ошол чекке биз бүгүн келип отурабыз. Биз эгер кандай тандоо кылсак, ошондон биздин жашоо ошондой болот. Эгер коррупцияны тандасак, коррумпированный жашоо болот. Эгерде чыныгы таза, илимдүү, билимдүү, акыйкаттуу адамдар тандасак, анда ошондой жашоо болот. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн добушуңуздарды сатпай, ушул эми кыргыз мамлекетибиз туңгуюкта барып тыгылып турат, туңгуюкка баратат. Ушул туңгуюктан алып чыга турган жакшы бир чыныгы элге иштей турган партияны тандайлык. Кыргызстандан алыста жүрсөк дагы дайыма жүрөгүбүздө кыргызым, кыргыз элим, кыргыз жерим, күнөстүү Кыргызстаным деген ыйык сезим турат. Ошондуктан биз кайдыгер боло албайбыз. Силерди да ошого чакырабыз. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык.